Конституциянын жаңы долбоору, башкача айтканда, референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун парламенттин бүгүнкү күн тартибине киргизүү эл өкүлдөрү арасында талаш жаратты. Депутаттар Жанар Акаев, Дастан Бекешев, Рыскелди Момбеков мыйзам долбоору күн тартибине регламентти бузуу менен киргизилгендигин айтышты. Акаев өз сөзүндө баш мыйзамды ууруларча кабыл алуу аракети жүрүп жаткандыгын белгиледи. Күн тартибине өзгөртүү кирбеш керек эле. Бул биринчиден. Экинчиден биз өзүбүз иштеп аткан регламентти өткөн шаршемби күнү дагы аябай одоно буздук. Анткени регламенттин 85 беренесинде 4 пунктунда так жазылып турат. Добуш берүү укугун башка депутатка берүүгө тыюу салынат деп. Ошол эле 8 пунктунда жазылып турат, эгерде добуш берген депутаттардын саны катталгандардын саны менен дал келбей калса, анда маселе кайра добушка коюлат деп так жазылып турат. Демек, өткөндө мына абакта жаткан Дүйшөн Төрөкулов дагы добуш берди, макул деп чыкты. Ошондуктан ал өзү абакта. Бул факт. Демек, ал депутат үчүн башка депутат добуш берген. Регламент бузулду. Демек, бүгүн биз Конституцияны 2-3 окууда карабашыбыз керек. Кайра добуш берүүгө келишибиз керек биринчи окууга. Регламент боюнча. Эгерде жок, регламентти бузуп, биздин өлкөнүн эң башкы документин ушундай жол менен кабыл алабыз десек, бул шерменде конституция болот муну. Элдин баары билиш керек. Бул биринчиден. Экинчиден, кечээ эмне үчүн конституциялык түзүлүш боюнча комитеттин жыйыны болбой туруп, бүгүн дагы 2-3 окууга бир кароого киргизип атасыңар. Бул дагы одоно мыйзам бузууда. Эмне Кыргызстандагы эң башкы мыйзамыбызды комитет карабай туруп, эң маанилүү учурда баары башын катып жатып алып, үйлөрүнө алып, колдорун койдуруп келип, ушинтип ууруларча кабыл алабызбы? Биз дагы шерменде болбодукпу анда? Ошондуктан азыр урматтуу депутаттар, баарыбыз мына эң маанилүү учурда чечкиндүүлүктү көргөзөлү. Баш мыйзам мындай жол менен кабыл алынбаш керек. Регламент бузулду. Мен так айтып бердим, ошондуктан бүгүн бул мыйзамды карабашыбыз керек. Эмки жумага калтыралы. Парламент төрагасы Талант Мамытов депутаттын сыны негизсиз экендигин айтып, Конституция мыйзам талаптарына ылайык талкууланып жаткандыгын билдирди. Депутаттардын добуш бергенине комментарий бере албайм. Бирок негизи регламент менен эгер карасак, регламент талаптарына ылайык туура эгер өзү жок болсо, анда башка бирөө жанакы Дүйшөн Төрөкулов боюнча маселе бар. Бирок аны алып салганда дагы негизи добуш жетип атат. Жок. Жөнүндө маселе болуп атат. Не только Дүйшөн Кулчотонов. Бул жерде башка депутаттар жок болгон да. Башка депутаттар дагы жок болгон. Далилдер бар, видео тасма бар. Сиз караш керек болчуңуз да. Көзөмөлдөп спикер катары депутаттарга катуу айтып, мыйзамды сактайлы. Биз мыйзам чегинде алып бардык. Мына бул жактан мыйзам чегинде болбой жатпайбы? Регламент бузулду да. Депутаттардыкын жапкыла дегенбиз. Жок, регламент бузулду да. Сиз көргөнсүз да. Негизи ал жактан бир маселе болуп атат. Аны эске албаганда добуш берүү менен маселе кабыл алынып атат. Бул жерде эч кандай мыйзам бузуучулук жок. Жок, депутаттар 5 компьютерди баскан. Видеону көргөнсүз да сиз? Жакшы эле көргөнсүз. Рахмат. 5 микрофон. Конституциянын жаңы долбоорун референдумга коюу жөнүндө мыйзам долбоору 3 мартта парламентте добушка коюлганда тергөө абагында жаткан депутат Дүйшөн Төрөкулов жана жыйынга катышпаган айрым депутаттар да добуш бергени белгилүү болгон. Андан тышкары былтыр 17 ноябрда 80 депутат демилгечи болуп сунушталган баш мыйзамдын жаңы долбооруна кол койгон депутаттардын колу Конституциялык кеңешме быйыл февралда жазып бүткөн документке кайра коюлганы сынга кабылган. Алардын арасында мандатын тапшырып кеткен мурдагы депутат Максат Сабировдун көзү өтүп кеткен депутат Алмазбек Ахматовдун да колу болгон. Комитеттин төрагасы да оор маселада чыкпай атпайбы? Анан бул эртең билесиз да, Талант Турдумаматович 2006 жылкы күч менен кабыл алган Конституциянын бардыгын Эшимканов менен Карабеков сотко утуп алганда, ошону жокко чыгып кеткенде. Бул да азыр ошол туура ошондой жолго баратпайбы? Ушунчалык зордук менен да кабыл аласызбы? Это же жанагы изнасилование болуп атпайбы, извращенный формада кабыл алдырып атпайсыңарбы? Уят да эметкөндө мейлеми түрмөдөгү адамга добуш бердиргеле, мүрзөдөгү адамга добуш бердирдик кой каратып туруп. 5 жылдык болот азыр. Азыр дагы жылдың болобуз.
Kimge gerek var men tak düşünmey turam da. Tak düşünmey turam. Mına geçe Felix Şaşameç'in postunu okudum. Sadır Nurkojoviç'e girip çıktım deydi. Baş mıyzam boyunca anın pikiri başka eкен деген söz aytты. Ana men taң калып атам, бул кайсы жапыракта ойноп аткан? Парламенттин бүгүнкү жыйынында депутаттар Жанар Акаев менен Бакыт Төрөбаев кайым айтышка кетишти. Төрөбаев 2016-жылы баш мыйзам өзгөртүлүп жатканда азыркы кыйкыргандар үн катпай отургандыгын айтты. Андан соң Акаев микрофон алып кайсы президент келбесин астына жагалданып баргандар тууралуу кыйтты. Алмазбек Атамбаев президент кезинде Акаевди балашка деп атаган. Ал эми Төрөбаев президент ар дайым аны сындап келгендигин айтса, Атамбаев дары болсун дегени маалым. Регламент негизинде өткөзөбүз. Мен аны туура көрөм. Азыр Жанар Акаев кыйытып айтып кетти да, мен адресиме. Мен бир президенттин дагы баласы болгон эмесмин. Президент мага айткан сындарды мен үчүн ал дары деп коем. Аны коркпой эле айтам, уялбайм андан. Ал киши өзүнүн ыктыяры менен кеткен. Ал киши өз ыктыяры менен кеткен. Биз ага баа бердик. Бирок баласы атасын саткан, бул чоң күнөө. Эч качан унутпагын. Сен ким элең, анан ким болдуң сен. Ошон үчүн мен сага тийишпей сүйлөдүм эле. Сен мындай мага кыйтып сүйлөбөй жүргүн мага. Уктуңбу? Инем. Эми катуу тийип чычалап атканы жакшы. Демек мен максатыма жетип атам, анткени ушул жердеги депутаттарды бир аз ойготуп, намысын келтирип коеюн деген ой эле. Түшүнүп чычалап атышканы мындай жакшы. Бакыт Эргешевич, дагы бир жолу айтып коеюн, сизге дары болсун. Бирок дары болбоптур. Мен сиздин атыңызды атабай, сизге комментарий бербегенден кийин сиз ушинтип чыгып алганыңыз туура эмес. Экинчиден, мен ошол убакта Атамбаев менен иштегениме азыр дагы сыймыктанам. Анткени биз болгондо айтып турганбыз. Ошондо силер бул жерде канча мыйзамсыз нерселер болгон унчукпай отур. Мен сиздин ордуңузда болгондо вообще чыгып сүйлөбөйт элем микрофонго. Моралдыктагы укугум жок болчу. Улам келген президенттердин этегине намаз окуп, өзүңүз айтып атасыз. Атаңыздын татыктуу уулу боло алган жоксуз керек болсо сиз. Мына ушул жерде. Сиздин атаңыз ушул жерде депутат болгон. Чыгып алып кайра ата бала деп кайсы башка нерсеге асылып отурасыз, уялбай. Урматтуу депутаттар, бири-бириңиздердин аброюңарга шек келтирбесеңер. Чимкирик болуудан тажаган жоксуңарбы? Дагы бир эле күлү Евгения Строкова бүгүнкү жыйындын алкагында кесиптештерине мына ушундай суроо салды. Садыр Нуркожоевич алыстан туруп демилге көтөргөндөй болду. Бирок акыр аягында жогорку кеңеш күнөөлүү болуп жатат. Барыңыздар, чимкирик болуудан тажаган жоксуздарбы? Караңыздарчы, бийлик ушунчалык узурпацияланган. Президент үй комитетинин башчысынан башкасын баарын дайындайт экен. Депутаттар, сиздер дагы бул өзгөрүүлөргө макул эмессиздер. Бирок бир нерседен коркуп эле колдоп жатасыздар. Келгиле, өлкөнү Садыр Жапаровдун өзүн анга түртпөйлү, дейт Строкова. Ну давайте тогда президент у нас будет верховным судьей, президент будет у нас и прокурором. Получается там так по сути, понимаете? Если он назначает, это его люди. Я не против изменений в Конституции, и как многие другие, но давайте делать разумно. И вы сами это понимаете, потому что вы грамотный человек, и вы тоже грамотный человек. Белгилей кетсек, бүгүн жаңы конституциянын долбоорун элге алып чыгуу үчүн референдум дайындоо боюнча мыйзам экинчи окууда каралды. Жыйындын соңунда референдум дайындоо боюнча добуш берүү эртеңкиге жылдырылды. Өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлү болуп Эркин Тентишев дайындалганын Чүй облустук администрациясынын социалдык тармактардагы расмий баракчасы жарыялады. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Улукбек Марипов кол койгону маалымдалат. Өткөн жылдын 4-октябрындагы окуядан кийин Чүй облусуна жетекчи болуп келген Мирбек Мияров башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу кызматтан алынганы айтылды. Талас облусунун жаңы дайындалган губернатору Бакытбек Нарбеков буга чейин президенттик аппараттын бөлүм башчысы болуп иштеген. 2020-жылдын октябрындагы парламенттик шайлоого ал Биримдик партиясынын 112 номер менен аттанган. Бирок бул Бакытбек Нарбековдун парламенттик шайлоого катышкан алгачкы тажрыйбасы эмес. 2015-жылы ал Бирбол партиясынын атынан 89 номер менен шайлоо өнөктүгүндө атсалышкан. Ошол маалда Нарбеков бюджет жана финансы боюнча комитет бөлүмүнүн жетекчиси болуп турган. Бул Нарбековдун өмүр баянындагы кызыктуу фактылардын жети гана. Осо KG
маалымат базасына ылайык Аткаминер 2002 жылдан бери туристтик компанияга ээлик кылып келет. Бирок анын декларациясында аталган факт көрсөтүлгөн эмес. Факт-чек маалымат сайты билдиргендей, жаңы губернатордун бот тур ЖЧКсынын салык төлөгөндүгү тууралуу маалымат ачык түрдө жок. Анткени документте ИНН көрсөтүлгөн эмес. Эске салсак, мамлекеттик кызматкерлерге салык төлөөчүлөрдүн эсебинен кызматтык милдеттерин аткаруу мезгилинде коммерциялык иш-аракеттерди жүргүзүүгө тыюу салынат. Алар кызматка киришкенден кийин компанияны ишенимдүү башкарууга өткөрүп берип, башкаруу органдарындагы ар кандай иш-аракеттерди токтотушу керек. Ошондой эле муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлер жылдык декларацияларында компаниялардын же алардын акцияларынын чыныгы кожоюну экендигин көрсөтүүгө милдеттүү. Мурдагы өкмөт башчы Феликс Кулов президент Садыр Жапаров менен жолугушканын Фейсбуктагы баракчасына жазды. Сүйлөшүү 1 сааттан ашык убакытка созулду. Мен ушуну айтып коюшум керек. Өзүм үчүн эч кандай кызмат сураган жокмун жана сурайын деген ниетим да жок. Мен мунун баарынан өткөм. Эң башкысы саясий туруктуулук жана экономикалык каатчылыктан чыгуу үчүн ыкчам, натыйжалуу чечимдерди табуу керек. Жолугушуунун максаты мурунку социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоров жана Баткен облусунун мурдагы губернатору Султанбай Айжигитов иштеп чыгышкан калктын реалдуу акчалай кирешилерин жогорулатууга жана социалдык экономикалык өнүгүүсүн тездетүүгө багытталган өтө кызыктуу социалдык долбоорго өлкө жетекчилигинен колдоо табуу болчу, деп жазган ал. Феликс Куловдун айтымында президент учурда тышкы саясат жана экономикалык маселелерди чечүү, инвестицияларды тартуу жана башка кечиктирилгис маселелерди чечүү менен алек болуп жаткандыктан бардык нерсени деталдаштырууга мүмкүнчүлүк жок деп жооп берген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлеринин атын жамынып өзгөчө ири өлчөмдө каражат талап кылган жарандар кармалгандыгын мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. УКМКнын жетекчилигинин атын жамынган адамдар шектелип жаткан адамдын туугандарынан тергөө иштери жүрүп жаткан кылмыш ишине оң чечим чыгарып берүү үчүн $180 000 акча алышкан. Бул факт Кылмыш жаза кодексинин 204 беренеси. Алдамчылык боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. 9 мартта кылмышка шектүү катары 1972 жылы туулган Абдыразак Кожоев менен 78 жылы туулган Кумар Мамажанов аттуу жаран кармалды. УКМК бул жарандардан жабыркагандар болсо атайын кызматтын нөөмөт бөлүмүнө кайрылууну суранат. Дилүү тараган, бул чындыкка дал келбейт. Камсаноого себеп жок. Буга чейин УКМК жана облустук прокуратура өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн маалыматтын чын төгүнүн билиш үчүн текшерүү талабын койгон. Жергиликтүү бийлик жана УКМКнын кызматкерлери иликтөө жүргүзүшүп, бул маалымат жалган экендигин аныкташты, деп жазылат маалыматта. Блогер Элмир Сыдымановго коюлган айып алынганын башкы прокуратуранын маалымат кызматы кабарлады. Сыдыманов тергөө орган тарабынан жазык процессуалдык кодекстин 313 беренесинин 1-бөлүгү рассалык, улуттук, диний же аймак аралык кастыкты козутуу беренеси боюнча айыпталган. Соттук лингвистикалык экспертизанын корутундусуна ылайык Сыдымановдун айткандарында аймактар аралык кастыкты козутууга, улуттук ар-намысты кемсинтүүгө багытталган аракеттер аныкталган эмес. Бүгүн 10 марттагы соттук отурумунда мамлекеттик айыптоочу Элмир Сыдымановго карата коюлган айыпты жокко чыгарды. Эске салсак, 2020 жылы 4 февралда Сыдыманов Instagram баракчасы аркылуу түз эфирде түндүк-түштүк маселесин козгоп, анын айткандары коомчулукта нааразычылык жараткан. Ал 18 февралда Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камалып, 28 февралда үй камагына чыгарылган. Бишкекте кыз ала качууга шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу шаардык патрулдук кызмат башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда 8 мартта болжол менен саат 19:50 102 номуруна ала качуу фактысы боюнча билдирүү келип түшкөн. Окуя Ак өргө калктуу конушунда катталган 96 жылы туулган кызды чала таанышы ала качып кеткен. Ыкчам иш-чара натыйжасында 1990 жылы туулган жаран кармалды. Аталган факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталды, деп билдиришти башкармалыктан.
Кыргызстанда бензиндин 10 сомго, ал эми дизелдик майдын 4 сомго чейин кымбатташы күтүлүп жатканын энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Айтмамат Кадырбаев жогорку кеңештеги комитет жыйынында билдирди. Нефтетрейдерлердин маалыматы боюнча 2021-жылдын январь-февраль айында Россиядагы мунай иштетүүчү заводдордо 1 тонна бензин $100-150 көтөрүлдү. Ошондо баа 7-ден 10 сомго көтөрүлүшү мүмкүн. Ал эми дизелдин 1 тоннасы Россиядагы нефть иштетүүчү заводдордо $40-60 чейин кымбатташы күтүлүп жатат. Бул учурда баа 3 сомдон 4-8 сомго чейин өсөөрүн билдирет, деди Кадырбаев. Өлкөнү 2026-жылга чейин өнүктүрүү боюнча эксперттик топ түзүлдү. Президенттик аппараттан билдиришкенде, эксперттик топ коронавирус пандемиясынан улам келип чыккан кризисти, конституциялык жана мамлекеттик башкаруу системасында жүрүп жаткан реформаларды эске алуу менен 2026-жылга чейин өлкөнү өнүктүрүү боюнча сунуштарды иштеп чыгат. Ошондой эле эксперттик топ жакын арада 2040-жылга чейинки өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы боюнча 2019-жылы аткарылган иштерди талкуулап, жыйынтыгына жараша сунуштарды даярдоого тийиш. Аталган топту президенттик аппараттын башчысынын орун басары Бектур Зулпиев жетектейт. Анын орун басарлыгына президенттик аппараттын стратегиялык өнүктүрүү, экономика жана финансы саясаты бөлүмүнүн башчысы Искандер Гайыпкулов бекитилди. Коррупцияга жана кылмыштуу кирешилерди адалдаштырууга байланыштуу айып тагылган Раим Матраимовдун жүрөгүнө инвазивдүү операция жасалаарын Бикарт клиникасынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Елена Баяленова жергиликтүү басылмалардын бирине билдирди. Раим Матраимов биздин клиникага кан басымы жогорулап, айрым кан айлануучу органдарынын иши бузулган абалда алынып келинген. Учурдагы операциянын алдындагы атайын кароо жүргүзүлүп жатат. Анын жүрөгүнүн кан тамырларына скальпельсиз инвазивдүү операция жасалат, дейт Елена Баяленова. Анын айтымында, учурда дарыгерлер Матраимовдун бөйрөгүнө да кароо жүргүзүшүүдө. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раймбек Матраимов 20-февралда 2 айга камалган, кийинчерээк ал ден соолугу начарлап Бишкектеги жеке менчик ооруканага жаткырылган.